Органикалык жер семирткич бул жерди байытууга жана түшүмдүүлүккө карата комплекстүү мамилени камсыздоочу, кыртышта керектүү органикалык элементтердин бүтүндөй тармагын камтыган кошумча азыктандыруу. Органикалык жер семирткичтер төмөнкүдөй болот: жаныбар тектүү, кык, сөөк уну, канаттуунун кыгы жана башка. Өсүмдүк тектүү, чым, саман, жашыл жер семирткичтер жана башка. Комплекстүү, өнөр жай өндүрүшүндөгү компост, өсүмдүктүн чириндиси. Органикалык жер семирткичтерди пайдалануу өбөлгө түзөт. Өсүмдүктүн өсүмүн күчтөндүрүүгө, түшүмдү көбөйтүүгө, кыртышты сактоого жана байытууга, кыртыштын структурасын жакшыртууга, аба жана суунун сиңирилишин жакшыртууга, башкысы парник газдарынын бөлүнүп чыгуусун кыскартууга. Ошондой эле органикалык азыкты өндүрүүдө органикада биотехнологиялар колдонула тургандыгын билүү маанилүү. Айыл чарбасындагы биотехнология бул микроорганизмдердин, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын мүнөздүү касиеттери менен клеткаларынын жана ткандарынын культураларынын жогорку эффективдүү формаларын алуунун негизинде биологиялык процесстерди жана агенттерди лабораторияларда көбөйтүп пайдалануу. Органикалык азыкты өндүрүүдө өзгөчө орунду биопрепараттарды колдонуу жана энтомофагтарды чыгаруу ээлейт. Мисалы, триходермин биопрепараты бул айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоого жана өсүмдүктөрдүн козугарын козгогуч илдеттеринин топтому менен күрөшүүгө арналган фунгициддер жана өсүмдүктүн өсүүсүн күчөтүүчү касиети бар кеңири тармакта таасир этүүчү биологиялык препарат. Энтомофагтар бул өсүмдүктөрдүн зыянкечтеринин табыгый душмандары болуп саналган пайдалуу курт-кумурскалар. Алар химикаттарды колдонууну кыйла азайтууга мүмкүнчүлүк түзүү менен зыянкечтерди жеп жок кылышат. Энтомофагтарга златогласка, габробракон, трихограммалар, амблисеус жана башкалар кирет. Органикалык айыл чарбада биотехнологияларды колдонуу дыйкан чарбаларынын кирешелүүлүгүн, түшүмдүн туруктуулугун жана азыктардын коопсуздугун жогорулатат. Бул органикалык стандарттарга жооп берет. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү бул айлана чөйрөнүн бүтүндүгү жана адамзаттын саламаттыгы.